Саламатсыздарбы, күз деми марафонунун активдүү катышуучулары. Кандайсыңар? Саламатсызбы. Жакшы, саламатсызбы? Саламатчылык. Ошо менен биздин уже канчанчы көп болду. Делибиз башталды. Экинчи спринттин 3-чү дейлиси. Карап атам, кээде кирип Discordдон кечээ жумушта туруп, болбой эле карап көрөйүнчү эмне болуп атат деп. Кызыктуу дискуссиялар болуп атат. Discordда андан тышкары Zoom'да да андан көп кызыктуу дискуссия болуп атат деп ишенем. Көп командалар жолугуп атышат. Логотиптер тартылып атат раз. Арабызга дизайнер келип логотиптер жакшы тартып баштады окшойт. Жумушу да акырын ритмге, бир рутинага кирип атат окшойт раз. Көп стресс болбойт. Ал жөнүндө да айтып бересиздер да. Мен болсо кечээ эмне кылдым? Trello'дон күздемиден бир колонкаларды ачып койдум. Демеде дан бүткөндөн кийин жаңы колонкаларды примерно командалар кайсыл жакта кетип баратышат. Ошону анализдеп карап отуруп, кайсыл командалар уже командаларды чогултуп, ресерчтерди активдүү жазып атышат. Алар ресерчтер бүтсө кийинки этапка өтөт деген темада. Калгандарын карап, кайсыл командаларда команда жок, кайсыл проекттерде команда жок, аларды карап, анан башат менен администрация менен бир аз сүйлөшүп атып, бул командага керек деп. Анан ошо башаттын күздеминин делосуна кирип, задачаларды жазап, задачаларды берип, сүйлөшүп, жаңы идеялар киргизип аттым. Вот, анан ошол Trello бортко бүт командалар Trello киргизип, Trello'ну карап атам. Кээбилерде баягы азыраак жазылган, азыраак колдонулгандарга комментарий жазып, Trello'да колдонгула деп, задачалар Trello'да болсун деп. Анан менин оюмча көп командалар деле до сих пор Trello'ну, көп адамдар Trello'ну жакшы түшүнбөй атат окшойт. Анан ошо өзүмө да жазып алдым Trello бир мастер-класс өтүшөмгө, скринди көрсөтүп. Анткени ошо канбанды, тиги ошо Trello'до борду канбан дейт да. Аны Scrum'да көп колдонушат. Анан ошол команда, если кийин разработчик болуп кирип калсаңар, разработчиктердин командасында ал жакта да мындай точный немелер бар. Сүйлөшүлгөн нерселер, общий да понятиялар бар, кантип колдонуш керек. Ошол жөнүндө мастер-класс өткөнгө аракет кылам, бир общий убакытта. Азыр силерде келечекте дагы сабактар башталып калды да, ошон үчүн общий убакыт балким азыраак болот, балким катышкандарга эле көрсөтүп, калгандар там записьте көрүп алышат, ошондой форматта көрсөтүп берем. Андан тышкары ошол мираларга да кирип карап атам, кандай немелер, настройкалар кандай болуп атышат, брейншторм кандай болуп атат. В принципе, ошолдон кийин дагы активдүү уже да жазып баштадым, кайра баары Trello'га дагы. Вот. Notion'дарды пока активдүү карап, бир экөөнү карадым. Устаттыкын карадым, блогдор жазылып атат, жакшы. В принципе, неме кээ бир Notion'дагы баягы шаблондо калып калган лишний нерселерди кээ бирлердин көчүрүп салдым. Алар өчүрбөй же толтурбой койгон. Командасы жок, эле командасы астыкта да Notion'дары неме толуп жатат. Болсо биринчи спринт калып калган, бирок команда бакырып толуп, ошо Notion'дарда оңолот деп ойлоп койдум, көрөбүз да. Ошол менде ошондой жаңылыктар. Бүгүн раз ача көп адам эмескен, атырап төртөй кой. Бирден анда жылы берели. Адаттагыдай Молдогазы. Микрофон. Молдогазы бул жактасың ба? Микрофон иштеп атабы?
Güç. Yok. Gimanda следующее алат. Саламатсыз ба ағай? Мен кече эмеге качып үчүн жол устуна качпай калдым да ошонун записи барбы? Жок, анын записи жок. Анткени менде күздеми деген конференция баардыгына бар. Конференция ошол автоматический записка коюлат, бирок анда 1-2 киши катышса да, тиги Сыргая менен один на один запись ачкам да, ошондуктан ал жакта запись сакталбай калды. Что-то биз записьте да басып турбуз. Анан Сырга балким айтып берет өзү. Кажыкужуда Сырга айткандай эле неме жок. Сайт жасабай эле койсо болот. Азыр башында ат ал тиметтедире койсо болот. Просто ал жактан мен жаздырып аткан подкасттарга жардам керек да. Ошол жардамчыларды табып, ошолорго процесс настрой кылып бериш керек да. Ал жактан 3 нерсе керек. Монтаж кылганды, тайм-код койгонду, текст жазганды, анан ошол подкастты SMM кылганга. Ошо менен командада 4-5 киши болот. 4-5 киши болот. Ошол кандай адамдар керек, эмнелер кылат, ошолор биринчи процесстерди жазып алыш керек деп. Анан ошого жараша адамдарды издеп баштайбыз да, күздемин ичинен. Если күздемин ичинен таба албаса, анда Сырга дагы протокол жазат болуш керек, и дагы нош неме зум кылса, дагы ошо кезинде айтып, примерно ушундай. Рахмат. Бүгүн жолукканга аракет кылабыз деп жаздыр. Саламатсыз ба ағай? Мен Мустат командасынан. Бизде Notion'га блокторду толтуруп атабыз. Азыр 6 блок толду. Толуп калды, эми ноябрь эле болуп калды. Анан дагы бизде 17 блок бар да. Бүгүн дагы буюрса дагы кайра бөлүшүп, дагы толтуруп эртеңки жетишкенге аракет кылабыз. Ол эмеде Trello'да ошол сиз жана мастер-класс көрсөтүп берсеңиз жакшы болот эле. Жалбайт. Анан эме боюнча, отзывдар боюнча азыр бир эле отзыв болуп атат. Ошону эмени мен отзывдарды эме кылгам, менде 3 бар болчу. Бир кыз аябай жакшы жазыптыр. Ментор деген эмеде. Мээрим деген ага мен байланышып данныйларын сурасам, такыр жооп бербей атат да. Анан мени личкасына жазсам, мени ал деген заблокировать этип. Значит, ал эмеге айтсам, командага айтсам, анын кереги жок, анда өзү эмектесе аны кошпой эле коелу деп атышат да, отзывчы. Сураш керек деп Акбери же айтты да, сураш керек өзүнөн, если өзү каалап атса, имеем право аяка койгонго депчи. Анан аны жөн деле кошо берсек болбойт да, э? Болбойт. Силер мындай кылсаңар болот. Google форма ачсаңар болот. Google формада поляларды ачсаңар болот. Кандай данныйлар керек силерге? Анан Google форманын описаниясына жазсаңар болот. Биз Устат командасы Азамат Токтогоновдун немесине, курсуна жардам берип атабыз. Курс жазганына. Анан ошол силерден Азамат ага отзыв сурайлы дегенбиз. Кандай ойлойсуңар, ошол отзывды жазып бергиле, биз аны ошол сайтына чыгармак элек. Деп ошентип форма ачып туруп, анан объявлять этсеңер күздемин ичине, келечектин ичинечи. Ошондо отзывдар келет. Силерге керектүү. Ошондо как раз сайтка чыгат деп заранее жазып койсоңор, деп билип калат да. Даже сүрөт жүктөө деген жерди дагы жазып койсоңор болот, бирок обязательно эмес деген кылып кое алам, чтобы адам сүрөт бергиси келбей атса, сүрөт жок деп. Анан бул биз жакта катышып аткандар, көбүнчө катышып аткандар уже ошолордон деле
Мысалы ошону объявлять этесиңер да, анан эч ким жооп бербесе, уже личкаларга жазып баштайсыңар да. Могул активдүүлөрдөн деле личкасына көбүрөлөр бошобойт, личкасына жазып, ушундай отзыв чогултуп атат, керек болуп атат, жазып коесузбу деп эле жазсаңар, обязательно көбүнчөсү макул эле болуп баштайт да. Сайтка керек. Ошо жанагы эмени сиз Trello боюнча мастер-классты жакын арада өткөрсөңүз жакшы болот эле. Ооба, ошол өтөбүз берсе, ошол жумада буюрса. Бир общий время таап туруп көрсөтүп берем. Мен билгенимди да. Мен билгенимди, мен колдонгонумду, мен күткөнүмдү да. Анан на самом деле Trello жөнүндө дагы видеолор жүрөт окшойт биздин каналдарда. Бүт функционалдар. Азыр, кстати, Trello обновление болду. Силердики болду билбейм, меники иши болду. Trello'дун деген өзүнчө бир стартап болчу. Аны болсо өлө көп акчага Atlassian деген компания сатып алган. Atlassian болсо Jira'ны жылыйт. Jira болсо программисттер да, то есть Trello'догу азыр программисттердин немеси да. Инструменти, на самом деле. Бирок азыр көп компанияларда колдонот. Бирок окшош да Kanban. Ошол Kanban'ды азыр неме кылып настройка кылып койсот, жеңил кылып атпайбы ошо. Немеде Jira'да ошо оор, или чоң компаниялардын немелери, процесстери аябай оор да. Биз болсо да жеңил эле өзгөртүп атабыз. Ошол макул өтөбүз. Рахмат Светлана, Айжамал. Саламатсызбы агай. Башат долбоорунун Daily Scrum кечээки кылган иштерибиз боюнча кыскача отчет. Кечээ биз деген чогулуш кылганбыз, жыйын болгон. Протокол спринт 2 боюнча пландар боюнча бөлүштүрүү. Катышкандардын саны 12 адам болду. Ошо күн тартибинде Trello'да тапшырмалар бөлүштүрүү иши каралган. Регламент боюнча талкууга алынган суроолор жана кабыл алынган чечимдер болду. Жыйын башында деген чөйрө долбоорлорунан мүчөлөр келишти. Жана алар деген экинчи спринттин тапшырмасында Башат долбоору менен биргелешип Discord серверин даярдоо болчу экен. Ошол боюнча идеяларына кандай идеялар бар, кантип ачышат, кандай каналдарды ачышат, кимди чакырат, ошолор боюнча талкуулап, андан кийин Башат долбоору менен кездешип өзүнчө талкуу болот деген чечимге келишти. Андан кийинки талкуулар боюнча деген аналогду изилдөө боюнча команда мүчөлөрүнө 10 сайт карап изилдеп келүү тапшырмасы берилди. Спринт 2 боюнча Scrum мастер тандалды. Айжамал Сабинбаева бекитилди. Ага жардамчы болуп Нургүл Бекишева болду. Trello мастер-класс боюнча ошо сиз менен байланышып, сиз айткандан кийин каралат деген болду. Ал карточкабыз. Кийинки каралган сурообуз бул 5 координатор, 5 долбоор үстүндө иш алып баруу тапшырмасы болгон. Кайсы каналда кимдер менен иштешет, ушул эмне иш кылабыз дегендер талкуу болду. Бул эмне иш кылабыз дегенде Zoom кездешүүдө сөзсүз түрдө протоколдорун жазып туруусун талап кылып, анонсмент каналына деген жарыя кылгыла деген тапшырма берилген. Ал уже аткарылды. Канал ичинде кандай маселелер болуп турат, катышкан адамдар жетишпей атышабы, кандай маселе болсо ошолорду карап турабы, мониторинг кылуу болчу. Анан ушул каналдар бөлүнүп бергенден кийин ошо отчет кылып берип турабыз. Координаторлор такталды. Бул 5 каналга. Ал эми долбоорлорду бөлүштүрүп бүгүнкү күнү чечилет. Эң биринчи ошо отчет 17 сентябрга 11:00 бекитилди. Андан тышкары ретроспектива киргизүү боюнча дагы сунуш киргизилди. Ал талкуулоонун дагы 5-күнгө сунушталды. Өткөрүлдү. Биринчи кандай иш алып бардык, апта ичинде кандай кыйынчылыктар болду, ошол жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Кийинки талкуулообуз ошо YouTube'да
эме YouTube каналы боюнча трейлер жүктөө боюнча талкуу болду. Ал тапшырмада SMM каналына жарнак билдирүү тапшырмасы берилди. Ошо күздөмө боюнча 2-3 минутталык видео күтөбүз деп слоган жана лого табыш керек болду. Анан ошо логону айтты, сиз агай даярдап сиз карап бересиз депчи, анан ошо слоган жөнүндө ойлонолу дедик. Андан тышкары дагы ошо күздеминин ичинде 2 спикер тандашыбыз керек деген маселе айтылды. Discord'да, Notion, Trello, Miro'да ар кандай иштер кандай болуп атат, ошо боюнча скрин видео тартып, аны дагы ошо YouTube трейлер видеосуна кошуп, ушундай талкуулар болду. Ошо жоопкерчиликтүү адам Молдагазы болуп шайланды жана SMM командалар жардам берилет деп билди. Мындан тышкары дайджест, Daily Digest карточка тапшырмасы ачылган бизде. Дайджест боюнча күндө ошо Daily митингдеги кабарларды кыскача билдирүү боюнча 5 адам бекитилип, ошо 1-2, 3, 4, 5 күндө ошо Daily Scrum'дар отчет жазып турат. Daily Digest боюнча ошо $29 бөлүнүп берген SMM командаларына. Вторник, четверг, воскресенье күндөрү отчет жазып турабыз. Кимде кандай жаңылык болду, жылыш болду, кандай кыйынчылыктар болуп атат, ошо боюнча отчет берип турабыз, отчет жазып. Андан тышкары ошо Notion баракчабыз жакшыртуу боюнча ой пикирлер болду, талкуулар, ошолор боюнча изилдеп келип, анализдеп келүү тапшырмасы берилди. Мындан тышкары ошо Башат долбоорунун аналогдорун изилдеп, түстөрдү тандоо боюнча минимум 10 сайтты изилдеп келүү деген тапшырмалар болду. Ошол болду бизде кыскача отчет. Агай. Чоң рахмат. Сиздер азыр чоң рахмат. Сиздер азыр таштап кетти. Сиздер азыр Башат телекомпания телекөрсөтүүсүнүн күздөмө жөнүндө жаңылыктар түрмөгүн уктуңар. Биздин корреспондент Айжамал Жамбулатова баарын айтып берди деген деме чыгарсак болмок экен. Айжамал, сиз чын эле абдан сонун аз айтып бердиңиз. Же болбосо жана совет директор отурган жерде чоң отчет медиа города Бишкектин ичинде деме депутат кеңештерине отчет бергендер айтып бердиңиз, абдан жакты. Ошол айтып берген башынан баштап аягына чейин кесип туруп, кээ бир жерде монтаж кылып, үндөрдү деген үндөрдү алып салып туруп, биздин радио Башат же радио Күздеми деп чыгарып койсо болот экен, даже интернетке чыгарса болот экен мындай отчетторду. Такалбай, аябай сонун айтып бердиңиз, баарын түшүнүктүү кылып. Башкаларга да жакты окшойт, жакты болуш керек деп ойлойм. Суроо жок. Бир суроо бар. Все-таки Башат өзүңөр Күздемин сайтын жазамай болдуңар, ошону чечмексиңер дегенче. Рахмат агай. Башаттыкын ошо өзүбүз кылып көрмөй деп сүйлөштүк да ошо Башаттын сайты боюнча. Эгер жардам керек болсо ошо келечек дижиталга кайрылабыз да, ошо боюнча да. Макул, ошол жерден дагы бир айтып коеюн. Башат сайты эмес, силер Күздеминин сайтын жазагыла биринчи акта. Башаттыкын шашпай жазасыңар. Силер и так эле Күздеминин немесин жазып атпайсыздарбы? Күздеминин жумуштарын жазып атпайсыздарбы? Күздемикин көп билесиңер да. Ошон үчүн Күздемикин бир жасап алалы, анткени биз деген ошол кээ бир маалыматтарды азыр көбүнчө тренировка, көбүнчө сабак катары үйрөнүп атпайсызбы? Статья жазганды, аудио айтып бергенди, YouTube видео жазганды, ошонун баарын акырындап интернетке чыгарабыз. Анан ошол интернетке азыркы жасап аткан иштерибизди, анткени силер азыр өлү
көп жумуш жасап атасыңар, толтура жумуш жасап атасыңар. Жанагынча отчетторду жазып, жанагынча протоколдорду жазып, жанагынча ютубтарды жазып, ошону биз күздемин ичинде эле көрүп атабыз да. Эми ошону акырындай интернеттин сыртына чыгарыш керек, чтобы интернеттин сыртында жаңагындай FOMO пайда болуп баштасын. Биякта күздемиде аябай кызыктуу нерселер болуп аткан турбайбы, күздемиге биз деле алгылачы, күздеми деген сонун нерсе экен деген неме жайылсын да акырындарчы. Ошон үчүн силер акырындап ошол интернетке чыгарганды, сайтка чыгарганды, жана көп процесстерди жасап атпайсыздар. Тигил команда кылат, бул команда кылат, тигил проекттер бар деп ошолорду акырын сайттан структуралап турабыз. Сайттан көрүп турабыз да. Бирөө жаңылыктарды окугусу келсе, неме дайджестке барбай, же неме анонска барбай, өзүнүн инстаграмынан көрүп алат, же телеграмынан көрүп алат, же сайттан көрүп алат, же сайтты болсо башкаларга бөлүшүп алат. Ошондой жакка кетебиз. Ошон үчүн күздемин сайтын жасаганга аракет кылгыла. Макул агай мен Башат командасына айтып коем. Рахмат. Так, Молдоказов биринчи кол көтөрүп атат. Assalomu alaykum agay. Men жана сыртка чыгып кеттим эле, суроо берсеңиздер жооп бербеген болсом кечиресиздер. Мен бүгүн кече эмне кылдык, ошол боюнча айта кетейин. Бирок Азамат Байке болчу, Scrum Master, ал шарттарына байланыштуу бошой калды окшойт. Ал жумушта болчу. Биз кече кечки саат Кыргызстандын сааты боюнча 10:30 Сайкал эже менен жолугушуу өткөздүк Zoom'дан. Сайттын структурасын бул жактан Сайкал эже, Азамат Байке менен жана башка катышуучулар киргизилди. 19 сентябрга чейин дедлайн. Ошого чейин биз сайттын структурасын карап изилдеп чыгышыбыз керек. Анан Zoom'да Азамат Байкеге мындай калоочулар жок болчу, мындай жардам бергени өзү эле болуп калды. Кийин карасам, Аруке эже кошулуптур, ошо экөө Scrum Master бул жуманыкы. Андан кийин башкы бет жана анын түзүлүшү, келечек дижитал үчүн түстөрдү тандоо. Бул Жама Рустамова жана 2 адам кошулган. Бул жуманыкы спринт протокол жазуучулары Айнагүл Шабданова жана Жама Рустамова болгон. Кече жуманыкында да бар болчу Жама Рустамова. Өзүнүн каалоосу боюнча бул жумада да улантат. Кыргыз Bridge Global үчүн бизден жардам керек экен, 4-5 адам. Бир аз түшүнбөгөн суроолор болгон үчүн кийинки жолугушууга калтырылды. Сайкал эжеси менен байланышып айтам деген болчу. Биздики кыскача ушул. Суроо жок. Чоң рахмат Молдоказов. Четко, ясно жакшы. Жана топ өзүмдүн голосун угатам, анча кетти. Хорошо, Сайкал эже менен жолугуп сүйлөшүп, суроолорго жооп берип, неметебиз, улантабыз. Немен да көрдүм баса, келечек дижиталдын командасында активдүү, неактивдүү дегендерди көрдүм. Анан ошол жактан телефондорду дагы, телефон шаблон бойдон калып калыптыр, болуп коюптур. Ошол телефон дегенди өчүрүп эмес, мындай хайд кылып салдым, көрүнбөсүн деп. Анан башкаларын только толтура берсе болот. Фронтенд девелопер дегендер дагы көрүп койсо жакшы. Жакшы экен. Активдүүлөр деле көп эле экен, бирок неактивдүүлөр да бар экен. Алар хорошо. Азыр анча деле неме жок, коркунуч жок. Адамдар качышпай атса, көбүн сабактар башталды, же кызыгуусу өчүп калды, же кызыгуусу жок болду, бирок эчтеке эмес. Биз долбоорлорду акырындан запускать этип, экинчи азыр ошол структураларды, блоктор жазып алсак, кийинки жумадан баштап уже кээ бир долбоорлор иштетип баштайбыз, интернетке чыгарып. Анан ошондо реклама көбүрөөк болуп баштайт. Булар чындап эле долбоорлор иштейт турбайбы, чындап эле реальный проекттер чыгат турбайбы, анан алар кайра келип баштайт. Керекти заказдар жазып баштасак да болсо жайылып баштайт. Анан ошондо көбү кайра келет, биз да катышмак элек. Так, Кыргыз Bridge'де жумуш бар экен деп. Биз чыгып атат деп. Жо негизи бүт
бүт проекттерде бүтмес, көбүнчөсүндө уже жумуштар бар, күтүп атышат. Даже келечек диджиталга да заказдар бар болчу. Алар да күтүп атат, качан баштайбыз деп мага уже жазып атат. Мен еще реклама баштайлык деп жазып башташты. Анткени мен өзүмдүн жумуштарымдын көбүн токтотуп койдум да. Коммерческий ошолор да жазып атат, качан деп. Анан мен ошол команда чогулуп, активдүү болуп, немелер түшүнүктүү болуп уже баштаганда ошол неме да керек болот, как раз отделдер, менеджерлери, анан ошо кимдер иштейт, канча ресурс бар, кайсы адам даяр. Анан ошондо уже баштайбыз. Кыргыз Bridge глобалда дагы просто ал жакта команда да жок болуп атат. Ал жакта уже жакын арада жумуштар жасап башташ керек болот. Ошон үчүн Bridge глобалга 4-5 адам керек. Ошону келечек диджиталдан уже алып формировать этсе болот. Чыгат болуш керек, көп адам бар буюрса. Если каалоолор жок болсо, просто сурап качан канча убактың бар, эмне кыла аласың деп туруп эле анан ошолорду назначить этип коюш керек. Ошолор иштеп жатышат. Рахмат. Нургүл кол көтөрүп сурап атты. Саламатсызбы агай? Ачык. Мен веб-ордо командасынан кечээ мен сайттын ссылкасын жөнөттүм, сиз көрүп жооп жаздыңыз го, ошол тууралуу сүйлөшөйүн дегем. Ошондой каталог сайт бар турбайбы, анан биздики кандай болуп калат? Ошону талкууласак дедим да. Ооба, кызыктуу, как раз. Биз проекттер жасап аткан, в частности, веб-ордо жөн эле ссылкалар чогултуп, жөн эле шилтемелер чогултуп койсок, ал все равно иштебейт да. Анткени любой сайттын ссылкасын Google'дан эле таба алсаң болот да. Анын кереги жок да, как бы биздики жөн эле статичный эле сайттын ссылкалар болуп калат. Ошондуктан, скорее всего, андай сайттар еще бар болчу да, по идее, жана ошону раз таап турсуңар. Ошон үчүн биздин проекттердин көбүндө ошо өз Кыргызстандагы сайттардын аналогдорун издеш керек болчу да, балким ошондой идея барбы, уже жокпу депчи. Бирок алардын сайты мен ойлогондой эмес экен. Во-первых, алар жөн эле бир страницада толтура статичный ссылкалар. Ооба, жаңы эле ссылкалар. Биздин сервисте болсо неме болот да. Контент болот. Жок, ошол ссылкалар жөнүндө да сүйлөшүп атсак, ссылкалар жазылат. Бирок алар мындай бир эле ссылка эмес, бир мындай карточка болот да. Ал карточкада комментарий калтырсаң болот, рейтинг кылсаң, звездочкаларды берсең болот. Ал ссылка менен неме кылсаң болот, рейтинг кайсы сайттарга көп кирет, деп жана кафе, ресторан сыяктуу мындай неме да, портал сыяктуу да, биринчиден. Экинчиден болсо өткөндө да мен айтып кетпедимби эле, бул жөн эле сайт эмес, бул болсо кыргыз тилин өнүктүрүү жөнүндө бир коммуникационный портал да. То есть бизге деген жөн эле бир статичный сайттын ссылкасы кереги жок, именно ошол сайтты кимдер жазып атат, кандай адамдар жазып атат, эмне үчүн жазып атат, аларга эмне жетишпейт, анткени алар да бир проблеманы чечип атат да. Анан ошол проблеманы чечиш үчүн биз чогуу сүйлөшүбүз керек биргечи. Мисалы бизде көп терминдер, компьютер терминдер кыргызча которуп атат да, бирок ар ким ар кандай которот да. Анан кээ бир жерлер уже которуп коюшкан. Биз ошолор менен сүйлөшүп, например, давайте общий неме ушул терминди колдонобуз деп бир жерден сүйлөшүп алышыбыз керек болчу да. Аны по идее кыргыз тилинин комиссиясы чечет да. Бизде болсо гос органдар анча иштебегендиктен биз мындай эл өзүбүз эле чогулуп алып, самостоятельно бир ушул проблемаларды чечип баштайбыз да. Ошон үчүн ошол сайттардын адамдарын биз алып келип, бир неме жерибизге чогулабыз. Жанагы көчөлөрдө баннерлердечи агай кыргызча которуп жазышпайбы? Ошо аябай туура эмес жазышат да, ошонун дагы бир проблемага караса болот. Жок, ал ошол группа бар уже Facebook'тачы. Facebook'та ошол баннерлерди чыгарган группа бар. Ошону билдиңиз беле? Ооба, бирок ошо туура эмес которуп атышпайбы? Ошо которуштар грамматикалык жактан дагы, орфографиялык жактан дагы каталары көп да аябай. Жок, ошондой группа бар да, который неме ошибкаларын чыгарып обсуждать эткен. Facebook'тачы. Ооба, ошолор бар, мисалы ошолорду алып келебиз, айтабыз, мына ошондой группа бар деп, ошондой группаларды биринчи чогултуп алабыз да, ошо шилтемелердичи. Мисалы силер билборд жөнүндө котором десер, мына Facebook'та ошол жөнүндө сүйлөшүп атышат.
Анан ал которулган нерселерди уже бир жака фиксация кылып коюш керек. Ошону ким фиксация кылат, кайсыл сервис, ошо башка сервис уже фиксация кылып атса, ошол жака жазып коебуз да, ошонун группасына мына ушундай сөздөр бар экен, ушинтип фиксация кылдык депчи. Анан бирөөлөр айтат, биз, например, Тилимпост деген бар, немеде, Инстаграмда. Алар мисалы там эл соңго да бирнеке чогултушат акчачы. Анан ошолорду менен эслеп байланышта болсок, Тилимпост келсе бизгечи ошол Discordко аларга напрямую чыгабыз да. Силер ушундай экен, давайте силердин Тилимпозуңарды ашарга чыгарып беребиз. Анткени биз да кызыктуубуз, силер ошо Тилимпозуңар өнүксүн депчи. Анан давайте силер Инстаграмга эмес, ошо башка жерге да чыгарсаңар, бизге неме беребиз деп, ошондой бир сүйлөшө турган платформа да, сүйлөшө турган жер. Ошондой портал. То есть бул жөн эле ссылкалар эмес, именно адамдар келишет, адамдар коммуникацияга чыгып сүйлөшөт да, типа мен ушундай проект жасап атам, мен тиги проект жасап атам, менде да ушундай идеялар бар, давайте ошолор жөнүндө сүйлөшөбүз. Давайте ошол жөнүндө жасайбыз, анан силер бүтүңөр сайтыңарды ссылкасын бул жака илип коебуз, анан башкалар да келип көрсө болот деп. Мен сунуш бердим бул Турат агайга. Бизде Турат Албаев деген агайыбыз ошо кыргыз тилчи да, анан ошол өзүнүн көптөгөн программирование боюнча сабактарын, Word боюнча сабактарын кыргыз тилинде алып барып жүрөт. Анан бизге код боюнча кыргызча жасап атат да агай. Агайга кечээки сабакта ошол боюнча сунуш бердим, агай макул деди. Анан ошо приглашенияны Аруке жиберди, анан буюрса агай дагы кошулуп, бизге ошо салымын кошот деп ойлоп атам да. Ооба, эми ошол сүйлөшүүлөрдү биз, допустим, биринчи өзүнчө портал ачпайлы, немеге чыгабыз, чөйрөнүн бир каналына чыгабыз, веб-ордо депчи, эле веб-ордо эмес, кыргыз тилин өнүктүрүү эле кыргыз тили деген канал ачып коебуз. Всё, типа веб-ордо эмес эле кыргыз тили деген канал болот. Анан ошол жака чакырып баштайбыз баарын, ошо Турат Албаевди чакырабыз, дагы ким жасап атат, ошолордун баарын чакырабыз. Мисалы, Билимоттун, Азизбекти чакырабыз, анан азыр текстке жазып аткан, текст деген каналга жазып аткан балдарды чакырабыз, жана терминдерди кылып атпайбы? Анан Twitterде көп адамдар бар, неметкенчи, кыргыз тилин өнүктүрөлү, анан бизде сүйлөйлү, анан дегендерди ошолорду чакырабыз, анан ошолор менен дискуссия болот да. Кантип өнүктүрсөк болот, кандай идеялар бар, эмне кылсак болот деп. Анан мисалы Турат Албаев айтат, мен ушинтип код боюнча ушундай немелер жазып атам, анан мен ушундай терминдерди ушинтип которгом, менин списогум ушундай деп көрсөтөт ал. Анан башкалар болсо, чын эле бизде ошону колдонолу дейт. Анан Жаныбек Мукашев келет, айтат, мен өзүм сөздүк деген сайтым бар болчу, ал жактан колдонуп атам. Же болбосо жана эл сөздүктө жазып атпайбы, словардычы. Ошонун разработчиги келет, айтат, мен словардын баарын бияка киргизип атам. Кааласаңар силердин компьютерный терминологияларды дагы мындай форматта, JSON форматта берип койсоңор, мен ошол жака киргизип коем дейт. Анан башкалар болсо ошо JSON формат которуп башташат. Анан дагы Telegram которуп аткан балдар бар азыр. Мне кажется, Южный Кореяда турат окшойт. Анан жана Google Translate кыргызча которгон немелер бар, программисттер бар. Алар уже Google Translate которуп койгон да. Же болбосо Хан Академияны которуп аткан балдар бар. Ошолордун баары кыргыз тилин өнүктүрүп атат. Анан алардын баарын биз күздемеге алып келе албайбыз да. Ошондуктан аларды бир башкача платформага алып келишибиз керек. Ошол платформанын аты веб-ордо. Бул биздин проектте, бирок веб-ордого кошула десең, кошулбайт адамчы. Анткени ар бир адам өзүнүн долбоорун алып баргысы келет да. Ошондуктан биз именно веб-ордого кошулбай дебей эле кыргыз тили деп чөйрөдөн кошуп алабыз. Веб-ордого болсо ошолорду жасап аткан нерселерди биз чыгарып коебуз жөн эле. Мисалы, кааласаңар ушулар бар, мына булар жасап атат, тилер жасап атат, баарын неметип, база кылып коебуз. Ким эмне кылып атат да. Анда мындай деп болот экен да, кыскасын айтканда, кыргыз тилин өнүктүрө тургандардын байланыш порталы, кыргыз тилин өнүктүрө тургандардын коммуникациялык порталы, платформа. Кыргыз тилин өнүктүрө турган портал, ошол IT решение да. Биз аларга IT решение жасап атабыз, ушундай коммуникация кыла турган, биз менен сүйлөшө турган нерсе. То есть биз өзүбүз кыргыз тилин напрямую өнүктүрбөйт, то есть биз комиссияда отурган жокпуз, жаңы немелер сөздөр чыгарган жокпуз. Биз как айтишник катары ошондой площадка жасап атабыз да. Башкалардын баары чогула турган жер да. Ошол площадка
эч кимге көз каранды эмес да. То есть биз кандайдыр бир партиянын немесин алып барган жокпуз, биз кандайдыр бир определенный группа лицей же болсун эметкен жокпуз. Биз жөн гана ушундай площадканы түзүп берип атабыз. Ошол площадка IT поддержка кылып, ошондой площадканы өнүктүрүп атабыз. И башкаларды объединять этип атабыз да, эч кандай немеси жок. Прям совсем корыстный целдери жок, жөн эле ошол кыргыз тилин өнүктүрүп аткан адамдарды чогултсун депчи. Анткени бизде азыр неме көп, аудитория көп да. Биз аудитория менен андай нерсени көп киши жасайт. Просто биз аудитория менен көрсөтсөк болот да. Биз ушунча көп киши уже жасап атабыз. Бизге кошула десе, алар кызыгып, биякта аудитория бар экен, хоп, хорошо деп келишет да. Мен эми түшүнүмө окшойт агай. Ошондо ар ким өз алдынча эле жазып атат, бирөө сөздүк жазып атат да, бирөө ошолордун баардыгын башын кошо турган платформа болуп экен да биздики ошондо. Эми түшүнүмө окшойт. Идея ошондой. Анан ал иштейби, ошон үчүн азыр биз жасап көрөбүз. Анан ошон үчүн ушул спринт как раз research, эмпатия деген ушулда кирип изилдеп, эмне болуп атат, ким эмне кылып атат, эмнеге жазып атабыз деп ошол эме проекттин маңызын түшүнүш керек да. Анан хорошо деп туруп анан уже жасап баштайбыз. Как бы сразу баары даяр болбойт. Бир спринт, бир-эки спринт итерация кылып жасап көрөбүз, чыгарып. Анан чакырып көрөбүз, анан неме кылып көрөбүз, как бы аларды чакырып, алардан фидбек алып, эмне деп ойлошот депчи. Биз ойлогондой ойлойбуз, же алар айтабы, мунун кереги жок, эч ким барбайт депчи. Анан ошондо билинет да кандай иштейт. Көз карашына. Түшүнүмө окшойт. Анда биз жолугушуу пландай берели, Турат агай менен чогулууда, анан сиз да кошуласыз да ошол жолугушууга, мен ойноштурганга аракет кылайын. Турат агай болуп дагы сүйлөшүп көрөлү. На самом деле азыр биз эч кандай сырттан келген адамдар менен, Турат уже ага, конечно, жылы академия ичинде, бирок көбү менен биз пока эч кандай жолугушууларды немеден, командадан боло элек да, пландаштыра элекпиз. Анткени биз өзүбүз түшүнүп алышыбыз керек, өзүбүз гана спринтти жасашыбыз керек, research сайттын структураларын анан даярдагандан кийин аларды чакырып, как раз ошондо уже фидбектерин ошондо уже билинмек да, типа иштеп атабы, ошолор уже как бы биринчи пользовательдер болмок да. Ошол даярдаганга чейин ушу Турат агай менен дагы бир сүйлөшүп алып, анан кийин баштап кетели. Анда сиз ошондо жолугушууга дагы келип айтып бересиз да. Хорошо. Рахмат агай. Агай? Отам. Алло. Бул эмечи проект ошо эме жанагы байкоочулар келип болбой калат, мындай болбой калатмын, келечеги жок десе эмне башка проект баштайбыз да анда биз, Или кандай кылабыз? Ошондон кийин көрөбүз деп айтып атпайсызбы сиз? В принципе, андай болбой калат деген по идее аз эле болушу мүмкүн. Анткени уже биринчи изилдөөлөрдө уже ошондой азыр тенденция бар, уже азаттыктан неме анан эстетсеңер, балким эртең мен жиберип коем. Контентчиден, короче, мындай проблема болгон да. Мындай проблема бар биздин коомдо, мындай азыр көйгөй бар проблема. Бишкектиктер орусча сүйлөйт, региондор кыргызча сүйлөйт, Анан эми Бишкектен орусча сүйлөгөндөр кетип атышат. Анан ошол кыргызча сүйлөгөндөрдүн басымы көбөйүп атат да. Кыргызча сүйлөгөндөнчү. Анан өткөндө бир событие болгон, бир администрациядан бирөө калькулятор менен чыгып экен, кыргызча сүйлөбөйсүң деп. Бар ошону? Ооба. Международный скандал бол. Ошол международный скандал болгон. Анан ошондо IT-де или интернетте ушундай обсуждение чыккан көбү. Айтат көбү типа биз кыргызча үйрөнөлү десек, силер өзүңөр ушинтип неметесиңер. Негатив создавать этесиңер. Ал киши, конечно, туура эмес кылды. Негатив создавать этесиңер. Кыргыз тилин эмнеге кереги бар? Или кыргыз тилин үйрөнөлү десек, силер өзүңөр шылдыңдап, ушинтип жамандайсыңар деп. Же болбосо кыргыз тилин үйрөнөлү десек, кыргыз тилин колдонолу десек, өзүңөр кыргызча сүйлөбөйсүңөр, бүт документациялар орусча жасайсыңар. Ушундай бир проблема чыккан да. Анан өлө көп обсуждение болгон. Анан ошол как раз азаттыкка да чакырышкан, азаттык плюстан сүйлөшкөн, жана ошол айтып аткан Тилимпос, Тентек деген жана мультиктер жасайт го. Анан контентчиден ошол неме барган, Жаныбек барган. Анан алар кечке китеп жазагандар, жана Китепстандын немеси негиздөөчүсү да барган. Алар көп ошо кыргыз тилин жасайт. Анан ошолор
айтат, біз уже көп нәрсені жасап атабыз дейді да, көп нәрселер даяр дейді. Давайте просто ошоны чогулуп бирге жасайлы, или бир платформа болсо жакшы болмок дейт да. Ошондуктан бизде ошол платформаны күтүп аткан адамдар бар да. Аны болсо по идее ошол кыргыз тилин өнүктүргөн комиссия жасамак болчу, бирок алар, конечно, бюджетти неметип, башка туура эмес нерсе жасап коюш керек. Билбейбиз. Ошондуктан биз ошол платформаны жасап коюш керек да. Андай суроолор бар биринчиден. Анан экинчиден, азыр интернет өнүккөндө биз чет өлкөдөгү кыргыздар көбү кыргызча сүйлөйт. Анткени биякта орус тили мындай басымдык кылбайт да, биякта мисалы эки тил бар, мисалы өзүң тилиң и немис тил да, или Америкада кыргызча сүйлөшөт, а потом англисча сүйлөшөт да. Ошондуктан биз ушундай платформага онлайн мындай бир движняк, кипиш создавать этсек болот да. Ошол эле кыргыз тили баягы жаңы орношуп атканда, как раз Касым Тыныстановдун 120 жылдыгы болуп атпайбы? Алар болсо бир мындай неме болчу да, бир топ, и алар бири-бири менен поддержка кылып, ошентип алифбе жасап, мынтип неме бир мындай немеде кеткен да. Бир поток менен кеткен да. Биз болсо бөлүнгөнбүз, анткени биз физически бир жакта чогула албайбыз да. Мисалы Бишкектен чогулуп десең, аз киши чогулат. Региондордон чогулайын десең, региондор так эле кыргызча сүйлөйт да. Зачем аларга андай понятие жок да. Ошондуктан биз онлайнда ушундай бир движение создавать этебиз, келечек сыяктуу. Мисалы келечекте баары бир темп менен жүрөт да. Келечекте баары IT үйрөнүп атабыз, тиги бул, давай IT жөнүндө сүйлөшүп, бири-бирине фидбек берип, анан келечектен жанагындай неме чыгат, күздемид чыгат. Күздемиде азыр баарыбыз бир волнада кетип бартабыз. Спринттиги бул. Эми ошондой бир неме жасаш керек, ушундай движняк, кыргыз тилин өнүктүрүп аткандардын движняги да. Анан алар ичинде, давай кылалы, кыргыз тилин өнүктүрөлү, кыргыз тилин, то есть именно жөн эле, сен кыргызсыңбы, кыргызча сүйлө деген понятие эмес, именно как бы кыргыз тилин өнүктүрүү жөнүндө да, мисалы китептер жазуу жөнүндө, аларды обсуждать эткен жөнүндө, кинолорду сүйлөп, аларды обсуждать этип, ошондой платформалар создавать этип, именно мындай сүйлөп, колдонуп, анан аны өнүктүрүү да, мисалы жаңы сөздөрдү которуп, аларды киргизип, алар ошто баары колдонуп тургандай болупчу. Мисалы программист деген сөздү биз кыргызча программчы деп которгонбуз да. Эми ошону жайылтууда баары программист деген программчы дешет да. Анан жанагындай дизайн, контент, лого деп которбосокпу деп атпайбы, ошондойлорду обсуждение чыгарып, муну которбойбуз, муну которобуз деп, ошондой бир общий бир неме керек да, бири-бирибиз менен сүйлөшүп алган жер керек да, именно более-менее интеллектуалдар, более-менее ошол бир нерсе жасап аткандардын мындай уюм немеси да, комьюнитиси. Ошол жөнүндө проект. Жакшы айттым. Жакшы эле түшүндүрүп бердиңиз окшойт агай. Эми мурункудан дагы көбүрөөк түшүнүп калдык. Хорошо. Так, кийинки өтөлү. Кимде суроо бар да? Ким айтып берет дейлесин? Саламатсызбы агай? Угулатам. Саламатчылык. Угулатам. Мен Чөйрөдөн, кечээ бизде да uzun встреча болуп өттү. Треллодо Мирага жүктөгөн карточкаңыз боюнча обсуждение кылып, ошол ссылканын ошондо месттен ссылкасынан кирип, баракчасын өзүбүзгө бир прототип катары чыгарып, основной жерлерин которуп чыктык. Калганын бөлүшүп алып, еще дагы өз ара ичинден жасаганга эме кылабыз, эми которуп. Анын прототип катары да муну сизге дагы бир көрсөтөбүз. Жарайт, бул жерин мындай сылдырабыз, ары жылдырабыз, бери сылдырабыз депчи. Еще анан баягы сиз Амирбектин эмесине бир аз бул жерлери мындай гайдты биз колдонбоо деп, бактуу керек ошол жерге эле кайра ответ жазып коюптур. Кээ бир жерлерин ар кимиз ар жерден комнаталарга бөлүнүп алып иштеген үчүн мындай, чын айтсам мен өзүм кыргызчаны көптөн бери бияка жүрүп кээ бир сөздөрдү которо албадым. Моюнга алыш керек анычы. Анан Калкар эже как раз бизде кыргыз тилчи экен. Ошол эже менен кайра общий чогулганда бирден текшерип чыгабыз да. Мол жер, мол сөз анча туура келбей атат.
ошо каралган маселелер ошол баягы сиз берген эмени эле карап бөлүштүк. Анан комменталарга кирип алып өзүбүзчө экиден бөлүнүп алып баягы Typeforma же Google форма дегенди эме кылдык биз дагы. Google Typeforma кыла десек, ал бир 10 суроодан кийин эле платныйга өтүп калат экен да. Ал жерде суроо көп болгондон Google формага эле пока токтодук. Анан пока ошол жасаган жумуштарыбызды эмеген Trello'га жүктөп койдук. Notion'га протоколун жүктөдүк. Чөйрөнү өзүнө жүктөп койдук. Анан бүгүн кайрадан жолугуп кече калган иштердин баарын кайрадан талкуулап жасап чыгабыз. Чөйрөнү кыскача ошол. Рахмат. Ооба, чөйрөдү көчө көрдүм. Trello'да чыгып аткан тексттерди көрдүм. Анан ошол тексттерди окуп, өзүм кандай түшүндүм, ошол жөнүндө фидбек жаздым. Аны ушул жеринде түшүнүп алгыла жакшыраак. Фидбек деген сөз бул адамды мактоо деген сөз эмес. То есть бизде азыр келечектин фидбек дегенде баары мактап жазган, ошондой неметип калышы мүмкүн. Ошон үчүн да ойлоп аткам, фидбекти балким биздин каналдагы фидбекти фидбек деп жазбай, рахмат деп жазып койсок болот го депчи. Ыраазычылык деген сыяктуу жөндөр рахмат айтып. Фидбек деген сөз силер жасаган нерседен конструктивный критика деген сөз сыяктуу да. Сен бир тапшырма жасасаң, ошол тапшырманы прям катасын таап көрсөтмө эмес, ошол ката болуп калышы мүмкүн. Менин оюмча ошол жерин мындай кылып оңдосок болот, брейншторм кылыпчы. Брейншторм деген ошоно фидбек бересиң да. Анткени биз азыр интернетке чыга турган нерселерди жасаганды үйрөнүп атабыз да. Эгерде туура эмес жасап туруп интернетке чыгарсаң, интернеттен чыгарганда Facebooktан, комментарийлерден жеп салат. Анткени биздин интернет аябай негативный да. Биздин интернет аябай мындай адамдын катасын көрсөтө турган жер да. Баары эле жамандап неметип берет, бул туура эмес кылып турсаңар, силер совсем башкасы сатылып кетиптирсиңер, анан Европа экенсиңер, анан силерде ЛГБТ, анан бул болсо эч нерсе чыкпайт деп. Биздин интернетте эч ким эч нерсе кылгысы келбей эле жөн эле критика кылып турушат да. Жесткая критика, жесткий буллинг да. Адамды өлү мындай ылдый басынтып салган жер да. Ошондуктан биз продукттар чыгарып атканда бири-бирибизге фидбек берип, конструктивный критика кылып айтышыбыз керек да. Давайте могул тексттеринде башкача неметели. Ооба, азыр которгон проблема. Анан, конечно, биз аны чөйрөнү пока түшүнбөй туруп сразу текст жазган оор да. Ошондуктан биз ал текстти бир жазышыбыз керек, эки жазышыбыз керек. Анан силер которгондо да жакшы которуп атасыңар. Мен да тиги гайдты көрүп чыктым. Жакшы которуп атасыңар, бирок ошону которуп туруп, анан как раз жанагындай кыргыз тилчи немелерге көрсөтүп, ошону түшүндүңбү, эмнени түшүндүң деп ошолор жөнүндө коммуникация жасаш керек да. Анан как раз ошол Trello'да пойдет или, например, Google Docs ачып ошака комментарий ыргытып неметсеңер дагы жакшы болот. Ошол ар бир сөзгө мынтип байкап туруп, точно ошол түшүнүктүү болуп атабы, чтобы адам онбордингди жакшы түшүнсүн да, эмне болуп атат, бияка эмнеге келдим депчи. Антпесе кайра түшүндүрүп бере бермей да. А так жумушуңар жакшы болуп атыптыр, чөйрө жакшы болуп атат, иши чөйрөнү ошо запускать эткен аракет кылыш керек. Анан менде да бир идея, чөйрөнү кантип адамды чакырып келиш. Мен ал жөнүндө жакшы айтып турмун. Менде мындай идея болгон, кантип чөйрөгө адамдарды кошобуз. Чөйрөнүн идеясы да ушундай болгон, адамдар баары бири-бирин тааныйт да. Адамдар баары бири-бирин таанып көрүшкөн иши. Жөн эле тааныйт эмес, ошо көрүшкөн да. Бул менин айлана чөйрөмдөгү адамдар биринчи. Мен аларды тааныйм, анан ошондуктан кошом да. Башкалар аларды тааныбайт. Анан кантип аларды таанытыш керек? Ошондо мен Telegram канал ачып туруп, группа ачып туруп, ошол жака неме чыгарчымын да, Zoom жолугушу, например, четверг күнү Zoom жолугушу кылчумун. И ошол Zoom жолугушуда баары видео күйгүзчү, ошо чөйрөгө кошулуп аткандарчы. Анан аларга чөйрөнүн идеясын айтып берчимин, анан алар өз жөнүндө ошол видеого айтып берчи. Мен баланча ушундай деп айтып берчи, анан аны мен чөйрөгө кошчумун да. Анан ошол записти YouTube'га, ошол чөйрөнү YouTube'на илип коймокмун да, или койгон да. Ошондо бүт баары бири-бирин менен видео аркылуу сүйлөшкөн или видео аркылуу көрөт.
Бирок андан кийин кайра четверг күнү видео жолукканга убактым жок болуп калып ошо менен токтоп калганда бир ошондой идея бар болчу. Анткени местада киргенде дагы алар ушундай биздин келечек сыяктуу бат баттан зумдан жолугуп турушат, бирок алар көп видео күйгүзүшөт да. То есть видеолорун күйгүзүп алып отуруп литература окушат, или болбосо бирдеке кылышат, ар кандай стартап жөнүндө сүйлөшөт видео аркылуу. Азыр кандай болот билбейм. Менде ошондой болчу башында идея. Чөйрөдө. А так жакшы кетип атат чөйрө, молодцы. Макул агай ошондо бир карап көрөлү эмне. Кайра эле местанын эмесине кирип ошол сиз айткан жерин жакшырак билип көрөлүчү. Место регистрация кирип өтсөңөр, место прям русскоговорящий IT комьюнитиге аябай неме трендовый жер азыр. Маалымат аябай көп, бирок ошол маалыматты окуп жетишпей аласың, анан мен көп катышпай, лучше өзүмдүн чөйрөмдү жазайын деп кетип калам. Бирок ага чейин жасайын деп аткам как раз. Ошо так уже биз 1 саат сүйлөшүп калдык. Ким дагы айтам деп пландап атты эле. Кыскача айтсаңар болот, же болбосо биз акырындап бүтүрөбүз. Сөз жок экен анда. Баарыңарга чоң рахмат. Сүйлөгөндөргө особенно чоң рахмат. Башаттан келип сүйлөп бергендерге особенно чоң рахмат. Аябай сонун болду. Айжамал Жамбулатова биздин корреспондент кылып айтты. Ошол видеону угуп, укпагандарга кесип ошондой кусоктун чыгарып койсоңор да болот. Бүгүнкү күндүн жаңылыктары деп жаңылыктар түрмөгүн уккандай кылып аябай сонун болду. Анан жакшы дагы кээ бир суроолорду чечип алдык. Ажы-кужу веб-ордо боюнча, чөйрө боюнча. Всё, кеттик. Уланталуу жумушубузду жакшы иштеп атасыңар. Баарыңарга ийгилик. Рахмат агай, сизге да ийгилик. Рахмат.